ошол алыкулду мактап аткандар, кийин мактап аткандар. Тияка канча токолок каттарды ышкырткан да. Алыкул өлгөндөн кийин алыкулдун өпкөсүнүн сүрөтү тартылган рентгендин сүрөтүн студенттерге көрсөтчү экен. Сурап көрдүңүзбү Зейнеп эжеде, мисалы чогуу жашап калганда балким алыкулдун өмүрү сакталып калат беле акындан. Узагыраак жашайт беле балким. Адабиятта чийилип калат деген нерсе болгон да. Режим жүрөктүн үшүн алган. Жүрөк үшүн алган да. Асия Сагынбаева. Алыкулдун биринчи сүйгөнү ушул киши болуп чыкпады. Канча болсо сенин жибек көйнөгүң жүрөгүңдө дал ошончо сүйүү бар десе, советтик аялдарды аскар өтөт этти. Кургагучук бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн оорусу экен. Азыр эл жазуучусу менен эл акындан көбөмө жок. Ошол алыкулду эскерип койгондорун мен көрө элекмин, аз, өтө эле аз. Саламатсыз урматтуу угарман, көрөрман. Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө кийинки айда 12 декабрда 74 жыл болот. Биз азыр болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына таасири, акын жашаган мезгилдин оош кыйыштары тууралуу кеп кылган отурабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз белгилүү публицист, алыкул таануучу Мундузбек Тентимишев. Маекти Азаттыктын Бишкек студиясында мен Бурулкан Сарыгулова алып бармакчымын. Мундузбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сиз алыкулга күйгөн бирден бир калемгерлердин бири болуп келатасыз. Чыгармачылыгыңыздын көпчүлүк бөлүгү ушул алыкул таанууга кетти окшойт. Энциклопедия чыгардыңыз. Бул энциклопедия мына үстөлдүн үстүндө турат. Бул ошол 16-жылы чыккан энциклопедия, андан кийин толуктадыңызбы же толуктадыңызбы? 15-жылы чыкты да. 15-жылы чыккан. Андан кийин толуктап койгом, анан мен каражатка байланыштуу кармалып атат. Бирок буга деле оңой эмес маалыматтар камтылган. 700 канча бет, 780 бет. 780 бет. Албетте алыкул өзү өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп көз ачыктык кылган экен да ошол мезгилде. Ансыгарындай алыкулду билбеген деле киши жок болуш керек. Алыкул өзү болсо мындай түнт оңой менен ачылбаган, кырс адам болгон деп айтып жүрүшөт да. Бул ушул мүнөзү бул бата тегинен калган мүнөзбү же болбосо баягы жетимчилик деген нерсенин баары ошол мүнөз болуп калыптанып түнт болуп калганбы? Кичинекейинен жетим калган да. Анан детдомдо тарбияланган, ата эненин тарбиясы эмес, каранын да көргөн эмес. Турмуш өзүнүн мөөрүн басканда, анан бул Райкан Шукурбеков эң жакын жолдошу болгондо 62-жылы бул эскерүү жазып кеткен экен. Ушул энциклопедияны жазып атканда таап алдык да. Алыкул көңүлү жаккан адамдардын арасында шайыр, тамашакөй, куудул киши болгон деп жазыптыр да. Анан Дүйшөн Кулбатыров деген агай дагы университетте бизди окутуп калды эле. Өмүрүнүн акырында Чолпон Атага барып дагы биздикине 5-6 күн конок болуп, акыркы жолу ушунчалык алыкул тамашакөй киши экен депчи. Зейнеп эже деле мен Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуганда 2 жыл үйүнө жолугуп жүрдүм. Алыкул абдан тамашакөй киши болчу дейт. Анан оору улам басынтып, кургагычук деген жаман оору экен да. Ал убакта жөп-жөнөкөй пенсилин, антибиотиктин жыты да жок. 37, 37,5, 38 градус температура менен жүрчү экен да. Ошого дагы шек билгизбей жүрчү экен да. Өзү уш дарыланбагандан, жетиштүү дарыланбагандан да ушинтип эрте кетип калдыбы деген дагы ой туулат да. Себеби ошол эле Түгүлбай Сыдыкбеков карабайсызбы, экөө бирдей дарт менен ооруган, ал киши сакайып кеткен. Кургагычук менен ооруганы күтүүсүз жерден белгилүү болуп калган да. Педтехникумда окуп жүргөндө баягы студенттерди докторлор келип аудиториядан текшергенде эле Райкан Шукурбеков экөөнү алып калган экен да. Себеби кургагычуктун белгилери бар экен да. Мына ошондон тартып өлгүчө 18 жыл доктордон башарылган жок деп айтып атышпайбы. Бул айыксам да абдан жанталашкан экен да. Абдан жанталашкан, жанагындай кымыз ичкен, күчүктүн этин жеген, айылдын этин жеген. Абдулкай Алдашев айтып берген. Москвада барсам бир дарынын атын жазып бер дейт. Биякта жок экен, Москвада бар экен, шуну алып келип бериңизчи депчи. Абдан жанталашкан да. Бирок бул кургагычук бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн
орыс екен да. Көңілі ачык киши жеңіп кетет екен да. Түгелбай атанын айтканы бар. Ошо мен ушу жакшынакай жарга туш келип, жана Асылгүл деген мен оюм менен болуп, жана сүткө май кошуп, усутуп, анан боорума тиги жүн жолу короп, бөпөлөп, мен айыгып кеттим дейт. Бир эле кургагычык эмес, жүрөк оорудан айыгып кеттим дейт. Алыкул байкуш деле 40-жылга жакын кичине оорусу белгисиз болгон экен да. Айыгып мындай толуп, мындай өзү кургагычык арыктатып ийет экен да. Анан Зейнеп эже айткан, экөөбүз жолукканда Алыкулдун оорусу байкалган эмес дейт. Билген бекен ушу оорусу бар экен? Билбептир да. Анан жана ажырашып кетишинде да ушул нерсе таасир этип атпайбы? Бир күнү Алыкул жок болчу дейт. Бир кат келип калды дейт. Жана кургагычык диспансеринен экен дейт. Учетто турасыз, келиңиз деп. Анан эмне үчүн айткан жоксуң Алыкул? Деп эле мен айыгып кеттим деп ойлогом деп. Анан кайра башталды деп атпайбы? Анан жанагындай үй бүлө ыйкы-тыйкысы чыкты. Кызы чарчап калды. Кызы чарчап калды. Анан жазган чыгармалары өзгө көп пьеса жазып ийген да. Анысы чыкпайт. Китептери чыкпайт. Ушундай бир чыгармачылык күчөлүү оорусун күчөтүп жиберген да. Сиз ушу сурап көрдүңүзбү Зейнеп эжеден? Мисалы, өзүнө эрки деле жетпей калса керек, балким ушу Алыкул менен чогуу жашап калганда балким Алыкулдун өмүрү сакталып калат беле акындан. Узагыраак жашайт беле балким. Мен арбагынан кечирим сурайм деди, жаш экенбиз. Мен ошого деле көңүл бурбап турмун дейт. Анын үстүнө согуштун убагы дейт. Согуштун убагында дары эмес, тамак жок дейт. Анан жанагы искусство иштери боюнча комитет иштечимин дейт. Жанагы спектакльдерди коебуз дейт. Ошого түнкү саат 1-2-лерге чейин келип, Алыкул тамак ичет, ичпесе жок. От жагылса жагылат, жагылбаса жок. Жана кызы чарчап калгандан кийин эле ушу иштебей койсом болмок экен деп эженин айтып берген нерсеси бар. Сиз кандайчы ошо Зейнеп эжеге жолугушуп калдыңыз? Кайдан таптыңыз? Атайын издеп бардыңыз? 87-жылы партиялык мектепке барып калдым. Анан кетип баратып, Жолдошбек Зарлыкбеков деген акын менен Ленин жашта чогуу иштеген Майжока телефонун таап берчи десем, Кеңеш Жусуповго айда телефону бар экен, телефонун берди да. Анан барганда эле чалдым, келе кой деди. Бардым, ал метро менен экеле остановка экен. Мындай бара үйдө жашайт экен, тозуп алды же. Анан кирсем, ошо абышкасы Шарип Талибов деген Өзбекстанга белгилүү котормочу, дегендей мындай билимдүү киши экен. Анан абдан сөгөйүн деп баргам да. Зейнеп эжени. Себеби ал убакта биздин окугандарыбыз Алыкулду таштап кеткен, эси жок аял, тиги бу деп ушунчалык психологиялык эмеге жеткирип койгон да. Анан эле кесме куйду. Мен кичине ичип эле такыр иче албай койдум. Анан эле абышкасы абдан эме киши экен. Эле эжең экөөң эркин сүйлөш деп эле чыгып кетти, уулун алып алды элечи. Анан эле бир убакта эже да чыгып кетти. Анан бир убакта эле көп кагаз көтөрүп келди. Ошол менин ыймандай сырым деп 3 вариантта жазган экен эже. Анан ушуну бир копиясын сага берейин деди. Эмне үчүн десем, Николай Удалов деген жазуучунун аялы эси жок болгон, дүйнөкор болгон, Алыкулду таштап кеткен деген макаласын окуп калдым дейт. 66-жылы. Анан ошондо отуруп алып, ыйлап отуруп жаздым эле, мына окуп көр деди. Орусча экен, моя исповедь дегенчи. Анан баягы сүйлөшкөндөн кийин эле баягы эже жөнүндө көз карашым 180 градус өзгөрсө болот. Таптакыр баягы бирөөлөр айткан окшобой чыкты да. Ачык мүнөз экен, анан орусча тарбия алган экен, баягы мүнөз сыртында киши экен. Анан ыйлайт, кайра каткырып күлүп калат. Ошо театр институтунда Ташкенттеги кыргыз адабиятынан сабак бердим, кыргыз тилден сабак бердим дейт. Жанагы Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадулов, Таттүбү, Бакырдин Алиев, ким Гүлшара Дуулатова менин окуучуларым болчу дейт. Анан мен Алыкулду өткөндө балдардын баары тунжурап, анан мен эчтеке сөз айта албай чыгып кетчүмүн деп ушунтип эметти. Анан каттарын көрсөттү. Ошол Жашчылар союзуна Усубалиевке жазыптыр. Мен Алыкулдун мүрзөсүн оңдоп берейин. Аларча дагы музейин түзүп берейин. Өз кара. Анан бияктан Жашчылар союзунан сөккөн каттар келе бериптир да. Сенде эси жок аялдын кереги жок, Алыкулду ушундай ала кетпейсиңби деди. Ой эже аны алып барып алып кыргыздар согуштуруп эмне кылам деп албай жүрбөйм, ала кетсем болмок экен.
Анан Алыкулдун 51-жылы чыккан тандалмаларын берди мага. Ошол агасы басым иштери боюнча комитеттин төрагасы экен Керим Соронбаев. Агам берген деди. 51-жылы чыккан. Анан мен кийин алып келип бу жерге Памирбек Казбаевга бергем. Ошо кол жазмаларын берди, сүрөттөрүн берди. Качан турмушка чыктыңыз десем, 47-жылы дейт. Анан Алыкул менен качан жолугуштуңуз десем, ошол академиядан чыгып келсем, Алыкул кирип келатыптыр дейт. Мени көрүп эле селдейип туруп кал дейт. Үйгө жүр десе мен кетип калмакмын дейт. Бир убакта телефон шыңгырайт дейт агамкында. Мен сени караган жокмун деп Алыкул трубканы коюп койду дейт. Анан тиги Жоомарт деле, Мукайлар деле ошо элдештирүүгө кат аракет кылды дейт. Алыкул болбой койт дейт. Болбой койт. Көңүлү калгандыкпы, кызганычпы же жана оорусуна эми түңүлүп? Көңүлү калганда. Таптакыр башка. Алдыгы Шайлообек Дүйшөевге айтып берсем да акын айтат. Бул акын менен жашаш жөнөкөй аял кишиге кыйын экен да. Акын эмес, журналист менен жашаш деле кыйын. Качан эже кетти, кайсы жылдары? 80ден өтүп каза болду го. Мен барганда 66да болчу. Анан Алыкулдан 7 жаш кичүү болчу да. 37-жылы атам соода кызматкери болупчу дейт. Ошто иштеп жүрүп камалып кетти дейт. Эл душманы деген жаман болчу дейт. Мен Москвага окууга кеттим дейт. Анан Алыкул ардак белгиси орденин алып калды дейт. Ал убакта орденде акынга турмушка чыгып деген бул өзүнчө калканыч болчу дейт. Эл душманынын кызы деген эмеден кутулгандай болосуң дейт да. Анан бул жагдайда болгон. Экөөбүздү тааныштырган мына бул жерде ошол Ажыгабыл Айдаркулов деген режиссер, Кыргыз драма театрынын ошо Зейнеп эже менен чогуу окуган режиссеру болуп туруп, авариядан жаш кезинде каза болгон экен да. Канча балаңыз бар эже десем, 3 уул 1 кызым бар деди. Ошол согуш учурунда жанагы тияк-бияктан жетим балдар келе баштады дейт Ташкентке. Анан ошо Жыпар деген чарчап калган кызым менен 42-чи туулган бир кызды багып алдым деди. Ал Кырым татар кызы экен деди. Мына бул кызы. Мени эс жок дебегиле, мен багып алдым деди. Карасаңыз кумандуулук, Анан үйдө только кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз үйрөтөм, ушундай. Анан ыйлады, чыргаганы келдимби деди. Чоочун эл, чоочун жер, мен ушу Бишкекте Фрунзеде эле жашасам болот эле деп, элге батпай калдым дейт. Басып баратса, мисалы, Койсарек курортуна ошо өзбек абышкасы менен баратса, ушунчалык бир жаман сөз менен бир кыргыз сөгүп ийиптир да. Муну Саткын Сасыкбаев айтып атпайбы? Эме дейт да, жанагы шуркуя деп ушунчалык. Ошончо элдин көзүнчө баса албай калдым деп атпайбы? Ал бул жерде жаштыгыбыз, анан мүнөзүбүздүн туура келбегени. Азыр эми ажырашкандар жокпу дейт. Толтура дейт. Мен кылмыш кылган жокмун да дейт. Алыкулдун көзүнө чөп салган жокмун. Үй бүлө маселеси биздин жеке ишибиз. Эмчи кийлигишет деди. Мына Алыкулдун көзөттү, мен канча жашайм билбейм. Биз экөөбүз жашап атканда канча кийлигишти дейт. Анан муну Гапаративдин байычеси дагы Асаба кезинде интервью берди. Бул чын экен, Мукай, баягы Жоомарт баары катышып отурган тойдо ушунчалык мен оскорбить эткен дейт. Кайын эжебиз бар эле дейт, Арпа Тектир деген айыл, ошол аябай мишайт этти дейт. Келген сайын уруштуруп кетет дейт. Мындай нан коюп, чай эметсем дагы ушинтип да коёбу, ал башкарманын кызын алып берем. Тиги бул деп жүргөн экен дейт, караңгылык мененчи. Анан келин кантип жагат дейт. Ушундай нерселер болду дейт. Кооператив менен мамилеси жакшы болгон экен. Кооператив менен жакшы болгон экен. Мен таң калып калдым да, эже менен ажырашканда мунун ардак белгиси ордени жоголуп кетет. Эже бир жака жоготкон окшойт да, мен ойлоп калдым да, анан кооперативдин ардак белгиси орденин тагынып, чогулуштарга барып жүргөн экен, өлгүчөчү. Эми бул киши албетте таанылгыс талант. Эми жанагы Жолборс Берсин Жамуңа Батырды ким билбейт, мисалы үчүн. Бир жолу Обор Султанов бир интервью алып атсам айткан. Тиги котормону мындай салыштырып окуп чыктым. Шотанын чыгармасына түп нускасына такыр эле окшобойт. Бул аябай катуу сүйүп калып эле, анан ушул Жолборс Берсин Жамуңа Батырга жабыштырып туруп эле өзүнүн сүйүүсүн жазып коюптур деп. Анан мындай өлбөс чыгарманы жаратышына чын эле ошол сүйүү таасир этти. Эжеден сурадым, гитисти окуп жүргөндө келди дейт. Анан ошо Жолборс Берсин Баатыр жаңы Казандан чыгыптыр дейт. Ушуну Сталинге берем деп алып келди дейт.
Аны чочуп кеттим дейт. Сталинге жолукканды кой. Приемныйына барыш проблема, ушундай дедим дейт. Анан тиги биринчи бетин ачып окусам, ушунчалык бир баягы автографын ушунчалык жазыптыр дейт. Анан мен деле Москвада орусча окуйм дейт, алыкул орусчаны мыкты билчү дейт. Детдомдон баштап жакшы окуп, ушунчалык анан ошону почта менен салып ийди кой дейт. Бул Сталин үчүн котордум деп айтыптыр да. Анан бат эле которуптур, анан Мукай эле рецензент болуп атпайбы. Мукай жакшы пикир жазган. Абдан бул сөзүмө сөз которгон эмес, ошонун духун берген да, чыгармада эмнени айта турган деп. Өлөрүндө кайра редакциялап чыккан экен. Анан басмага кол коюлган экен. Түгөлбай Сылыкбеков жоопту редактору болгон экен, бирок басмага чыкканын көрбөй өткөн экен. Анан ошол басылбай жүрүптүр. Баягы 40-жылы чыккан эле эмесин кайра оңдоп эле басмада таптакыр таанылгыс кылып оңдоп салыптыр. Молдо динге байланышкан нерсенин баарын кыскарткан. Анан биз ошо Алыкулдун өлөрүндөгү варианттын кайра калыбына келтирдик. Азыр кайра чыгарыптыр Памирбек Казыбаев. Жолборс терисин кийген баатыр деп жазган Алыкул. Анан кийин Жолборс терисчен баатыр деп чыгарып ийиптир. Алыкулду оңдоого кимдин акысы бар? Эч ким акысы жок. Райкан Шукурбеков дос айткан, Алыкулдун үтүрүн оңдогонго да эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушу үтүргө чейин маани берген киши экен да бул. Жанагы 30 жаш деген белгилүү уру бар го. Шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгы даңгырап, тазалыгын сонундугун карачы деп. Алыкул жазган экен, шайтан көрдүн. Бу жерде мүрзө жөнүндө сөз болуп аттыр да. Ошо мүрзөгө жаткан киши кайра кайтып келбейт. Ал деген ушундай эме деген айткан экен. Бир эле тамга, мына 50 жылдыгында оңдодук ушуну. Туберкулез менен оорунун айыш, өлүм жөнүндө эң эле көп ойлоп калган да. Ошол жанагы ошондон улам жанагы айтам да, ушул өлүмдүмдө күтүп аткандай эле болуп элечи бардык чыгармаларында. Анан бул айтайын десең, Алыкулдан кийин өлүмдү эң көп жазган Турар Кожомбердиев. Ушул эң көп жазган эмнегедир. Бул адамдын өзүнүн психикасынын өзгөчөлүгүнөн болобу деп калдым да. Сталиндин сөзү болгон. Сүйүү өлүмдөн күчтүү деген. Алыкул ошону алып алып, эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн мен сүйүүгө тең элек акым бар деп. Анан бул Сталинчил акыл. Анан баягы Совет заманынын кийинки учурунда Сталин айтын атпаган Сталин деген сөздүн баарын алып салган. Жана 2 томдугун чыгардык. 15-жылдыгында мен тандалмалар 600 беттен. Алыкул кандай жазса ошондой чыгардык. Көппү Сталин жөнүндө жазганлар көп болгонбу? Фрунзе Сталиндин бала шаары деген бар. Ал Сталин сындалгандайын Фрунзе заманымдын бала шаары деп. Кызык, мен ушул жерден сурагым келип атат. Биринчиден ошо Сталин сыйлыгы. Сталин сыйлыгы ыйгарылмак экен, жана Мой дом деген орусча чыккан китеп үчүн ыйгарылат деп, анан мен бир жерден окуп калдым. Биякта тармакчанын ичиндеги калемдештери тармакчанын ичинде унутуп калып, жолдомо каттар, документтер жетпей калган үчүн албай калган деп. Ушул чынбы же башка версиясы барбы? Мой дом деген китеби деле 50-жылы чыгып атпайбы? Ага чейин Алыкулдун орусча китептери чыккан жок да. Ал 40-жылдан баштап Сталиндик сыйлыкка көрсөтүү каты күчөгөн да. Даже Саякбай Каралаев көрсөтүлгөн, Алымкул Үсөнбаев көтөрүлгөн, Алы Токонбаев 4 жолу көрсөтүлгөн, Байылын 3 жолу, Түгөлбай Сыдыкбеков бир эле көрсөтүү менен 48-жыл үчүн 49-жылы алып кетип атпайбы, эмне үчүн алып кетип атат. Бу жерде саясат рол ойноп кеткен. Бул согуш бүткөндөн кийин Сталин кое баштаган. Биздин замандын турмушун жазган чыгармаларга көңүл бургула деген. Анан аты да жакшы болуп атпайбы, биздин замандын кишилери деп. Касымалы Баяновдун жана Көл боюнда деген эмеси баардык комиссиянын баарынан өтүп келип, анан Сталинге барганда өтпөй калган да. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Ошол бияктагы кыргыздар арыз жаза бериптир да түгөлбөй алгандан кийин. Сталиндик сыйлыкты бербей эле койсоңуз көп кетет экен депчи. Анан Алыкул ошол өлгөндөн 19 күндөн кийин Жаштылар союзу кадимкидей чогулуш өткөрүп, Кубанычбек Майликов жетекчилик кылып, аны орус жазуучулары катышып кадимкидей эметкен, көрсөткөн да. Бирок Фадеев аябай колдогон тияктагылар, Твардовский, бирок өлгөн акынга, өлгөн жазуучуга бериле экен да ал убакта. 50 канчанчы жылы 57, 59 Муса Жалил татардын акыны
алып атпайбы биринчи болчу. Кызык экен, мисалы Сталинди биз баягы репрессиянын атасы деп жүрөбүз, Анан ушундай адамды Алыкулдай акын жүрөк, акындын жакшы көрүшү кызык, мындай парадокс экен. Бир эле Алыкул эмес, ошол кездеги муундун баары атасына күнгө теңеген да, жана Жомарт Бөкөнбаев, Алыке, Касым Тыныстанов, Кыргызстандын мен деген акындары Сталинге гимн жазган. Сталин биздин күнүбүз деп кадимкидей аны орусчада которуп тияка салып ийишкен да. Себеби булардын тагдырындагы эле болгон жакшылыктардын баарын эле Сталиндин жакшылыгы деп түшүнүп алышкан да булар. Согуш убагында Алыкул мисалы далай достору кеткенде согушка, Улуу Ата мекендик согушка абдан чүнчүп кеткен дешет да. Ошо Жомарт кеткенде, Жусуп Турсунбеков кеткенде, Мукайлыбаев кеткенде мисалы да. Бирок ошол эле учурда Алыкул мисалы Сыдык Карачев сыяктуулар репрессиянын курмандыктары болуп кетти да, атылып кетишти. Ушул убакта Алыкулда кандайдыр реакция болгондугу жөнүндө маалымат жок да, мен окуган жокмун да. Бул эмне үчүн ошондой көңүл? Мен энциклопедияга киргиздим, 37-жылы Алыкулдун Кызыл Кыргызстанга чыккан макалалары бар да. Талкалаган жөн элечи. Алы Токонбаевди баш кылып, Жомартты баш кылып, ал убакта бири-бирибизди аябайбыз деген эме чыккан да. Алы Токонбаев аны жумушка орноштуруп, атасындай кам көрсө дагы аябай каралаган макала жазган. Абдан каралаган. Жомартты жазган. Анан Тыныстановду дагы жазган болчу. Кыйыр түрүндө мен да окудум. Тыныстанов менен мамилеси болгон эмес да. Анан жана эл душманы десе эле ал убакта автоматически эле баягы булар деле кошулуп кеткен да. Значит, бул чыны менен эл душманы депчи. Алыкул Осмонов өзү атап аткан макаланын ичиндегилердин бардыгын эл душманы деп эсептеген ошондо. Эл душманы деген эмес, булар ушундай адабиятка кам көрбөй атат. Социалисттик коомго туура келе турган иштерди жасабай атат деген көп нерселерде. Жаштарга көңүл бурбай атат деп. Адабият жагынан да. Ал түшүнүктүү. Жанагы чын эле репрессия болуп кеткен, мисалы Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевдарга кандай реакциясы болгон эмеспи? Чогуу эле жүрүшкөндө пенчектикимде 1-2 жаш айырма бар экен ортосунда да. Мамилелер болгон эмеспи? Эмне үчүн дегиле Сталиндик репрессияга кандайдыр бир реакция кылганын жөнүндө жок. Ушул репрессияны сындаган Алыкулдун бир дагы ырлары да байкалбайт. Сындаган эмес Алыкул. Сындаган эмес. Эмне үчүн? Билбейм, мен такыр таба алган жокмун да. Алыкул репрессияны сындаган эмес. Себеби Сталинди күнүндөй көргөн да булар. Кимден Жомарттан да таба алган жокпуз. Кимден мисалы ким Жусуп Турсунбеков мисалы Касым Тыныстанов менен өтө жакшы болгон да. Сындаган эмес, айып мактаган да эмес, ичкиликке берилип кеткен да. Ички эмеси муңу качып калган да, алардын атын айтыш уже болду. Адабиятта чийилип калат деген нерсе болгон да. Режим жүрөктүн үшүн алган. Жүрөк үшүн алган да. Үшүн алган. Укмуштуудай болуп калган да. Хусейин Карасаевдин эскериси бар. Мен Москвада жанагы СССР Жогорку Советинин президиумунда кыргызча бюллетендерди чыгарып жүргөм дейт. Анан бир күнү эле звонить этти дейт приемныйдан. Алыкул Осмонов деген акын сизди сурап атат. Кирсем болобу деп. Анан кирбей эшикте күтө турсун деп, экөөбүз бастык дейт. Ошо НКВД чакырды мени Кусаке. Мен Берияга кат жазып алдым эле, көрсөттү дейт. Ай, жыландын куйругун басып аласың. Сен азыр бул катыңды тытып сал да кайра Фрунзеге барып, ошо НКВДнын офицерине айт. Мен күнөөлүмүн. Жаңылыштыктарымды оңдойм деп айт. Деп ушинтип кеңеш бердим дейт да. Жалкып калган да, жалкып калган. Ошол эле өзүн эле чогуу окуп жүргөн, чогуу жашап жүргөн, ойноп жүргөн жолдоштор эле данас жазып койгон. Ушуга чейин жеткирген да. Ушуга чейин жеткирген заманчы. Анан бул Чыңгыз Айтматовдун бир айтканы бар. Жана заманды биз жасасак, заман бизди жасады деген пьесасы бар да. Анан азыркы көз менен карабаш керек, ошол көз менен караш керек. Ошол Алыкулду мактап аткандар, кийин мактап аткандар. Тиякага анча токолок каттарды ышкырткан да. Могу ата журт дегендер мисалы 58-жылы гана жанагы Кеңешбек Асаналиев менен Кымбатбек биринчи жолу эметип атат. Чыккан эмес, жана жылуу кийин, жолуң кийин үшүрсүн. Эмне ал жылуу кийин дегенде ал адамбы деп чыккан да. Анан Сыдан башталган өзгөчө сүйүү бирдери чыккан эмес.
Алыкулдун көз түрүсүндө дагы 58 жылга чейин. Жанагы эгер сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген сүзүп эти деңизден, анан жана аялдарды эметкени журналга чыгып кетип, аны сындашып аялдар канча болсо сенин жибек көйнөгүң жүрөгүңдө дал ошончо сүйүү бар десе, советтик аялдарды аскар өтөтөт деп 44-жылы 45-жылы Мидин жана мааниси жок махабат деген китеби сын макаласы чыкканда Алыкул бүк түшүп жатып калган деп тиги шайык Жамансариев деген жолдош айтып берди. Анан жана согуш жөнүндө айтканда, согуш Зейнеп эже айтып берди, согуш чыкканда эле Алыкул военкоматка барып келе баштады дейт. Албай койду деп эле ушундай кабагы түшүп келип атты. Согушка кетсем деп аябай жанталашты дейт. Жусуптар 43-жылы кетип атат, Мукай дагы кийин кетип атат, Жоомарт да 42-жылы кетип кайра келип атат, Кубанычбек Маликов кайра келип атат, Темике да эртеле кетип атат. Мен калгым келбейт, Жекшен Ашубаев деген жакшы жазуучу болгон. 44-жылга чейин Алыкул жаза албай койду деп эже деле айтып берди. Анан бул замандаштары жөнүндө Сүйүнбай Эралиевдин ыры бар. Коруктуң арбы улуулукту көрүүдөн, бүгүн акын туруп кетип көрүнөн алган окшойт түбөлүккө кыргыз ырларынын төрүнөн депчи. Эмне үчүн улуулуктан корктуңар депчи замандаштарын. Ошол өлгөндө ушу жана Кайсым Кулиев деген акын бул жерге репрессияланып келген да, жана Балкар. Ошол кишинин эскерүүсүн да киргиздим да. 14-15 эле киши барып көмгөн экен. Кыргыздар келбей койгон экен. Калемдештери кыштын күнү. Орус жазуучулары барган. Бир Алтынай деген эже бар экен, мында киргиздим. Ошол портретин ошол жанагы Орус драма театрынан тиги Аларчага чейин кылчылдап студент менен көтөрүп бардым деген жери бар. Студенттери барган экен да. Ал убакта жанагы туберкулез оорусу чыны менен жугуштуу экен да. Антибиотик жок, жугуштуу. Машинесине салбай, кагаздарын карабай, ушундай эметкен да. Алыкул өлгөндө ошол жана кол жазмасынын көбүн Төлөн Шамшиев көтөрүп кеткен экен. Аны Шаршембе Гүрметалиев жазып атпайбы? Жазуучулар союзунан көрүнгөн жерде чачылып жатат дейт Алыкулдун немелери. Көрсө анын кагаздары, ал туберкулездин бацилласы 8-9 жыл кетпейт экен да, сиңип калат экен да. Ошондон коркушканда доктурлар деле айтат. Ал азыркы туберкулез эмес, ал убактагыныкы да. Ушул илдеттине жана сиз айтып атпайсызбы, ушул жугуштуу экенин өзү билген, жана шаягын оочо кармаганга аракет кылган экен өзү деп, ошол эле учурун билебиз да биз көбүнчө. Анан сиз айтып атпайсызбы, ушул аракет кылган, жакшы эле жанталашкан айгам деп кандай аракет кылган, доктурлар жардам берген учурлар болгонбу бул кишиге? Мисалы, мына бул Алыкул фото баяны деп чыгарды, ушунда Акынбаевдин сүрөтүн киргиздик. 48-жылы Исаконович өзүнүн клиникасына жаткырып, мен кыргызча дарылап көрөйүн деген, шыбак менен. Шыбактын ширесин кадимкиде кайнатып, Алыкул ичирген. Илгери кыргыздар ичирчү эле деп. Мындан болгон эмес, анан жанагы ат башыда арпа жайлоо, Аксай арпа жайлоосунда моңолдор урусунан да Алыкулдарчы, булар өзү ат башынан көчүп келип Панфиловко туруп калган моңолдор урусу болот булар. Туугандарын издеп барып атпайбы, Рахмандын илими тиги бу депчи. Жана Байтал бээнин сүтүн ичиш керек экен, анан айынын этин жеген жакшы экен деп ошол жерде да дарыланып келип атпайбы? Дарыланып келип атат. Бир аз оңолот дагы баары бир болбойт. Анан көлгө барып турган, көлгө барганда да кымыз ичкен. Бул Түгөлбай атаныкын көрүп жүрдү, ошол үйүнө барып калганда өлгүчө эле жыл боюнча эле кымыз иччү да. Кымыз иччү. Ошол такай Алыкулда андай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Баягы жайлоого барганда, көлгө барганда ичип турган. Анан бул кургабычуктун эң чоң дарысы бул күндүн нуру да. Күндүн нуру жакшы тие турган. Анан 46-жылга чейин жетегиздин кой сарысында болгон. Анан Акынбаев айткан, бу Чолпон атанын күнү жакшы. Күнгөй деп, жанагы Чолпон атага киребеште балдар кургабычук болгондо, ошол жерде жашап атпайбы өмүрүнө чейин да. Анан өлөрүндө ошол Чоң Сарайдан бирөөнүн үйүн квартира кылып алып, ушул жерге келип кыштайм деп жакшы эле аракеттенген экен да. Болбой койгон. Анан Блюмкина Эвелина Михайловна деген еврей доктор дарылаган. Ошол Чолпон атадан? Жок, бул Бишкектен да, диспансерде болгон. Жападан жалгыз бакыш. Эжесиндей кам көргөн да. Райкан Шукурбеков
да эскерип атпайбы, ошо жанагы жээни менен турчу экен, жана Тимирязев көчөсүндө. Алыкул көлдөн келип эле жыгылганда ошо Бүлүмкүнүкүн алып чуркап барган экен. Анан Бүлүмкүнө келгенде ай кечигип калсаңар, мурда келсеңер болмок экен. Алыкул уже босоого жатып калган экен дейт. Райканга чуркаптыр, Райкан келип мен босоогодон төрүн алып барып жаткырдым деген үзүлүп кетиптир деп. Аны келип алып жазып атат, көзүн сүзүп, керебетте суналып өлдү депчи. Мындай бир документальный караш керек го дейм. Райкандыкы уже көбөй болуп атат. Бүлүмкүнүн колунда деле эчтеке болгон эмес. Жана пенсилин деген кийин эле чыгып атпайбы. 48-жылы бизге келген, анан Разаковдун уруксаты менен гана өкмөт кишилерине кичине узатылган да. Түкүргүч алып жүрүп, ошого түкүрүп, анан бирөөнүкүнө барса өзү барбоого да аракеттенип, тен татышып айтып атпайбы, биздикине нече алып табактардын баарын ып-ысык суу менен жууп, ушинтип даже момдай агып аткан суунун да жолдоштору бетин жуубаса ошонун ылдый жагына барып колун жуучу экен да. Могу жерден көрүп калдым, жана өлгөндүгү тууралуу күбөлүк деп жүрөт, бул жерде бир топ сүрөттөр бар экен. Ал тиги Алыкул өлгөндө кайдан таап кантип чогулттуңуз барын? Госрегистрдин архивинен сейрек сүрөттөр жүрөт да. Каттап коюш керек да. Улаянов деген орус кошунасы барып каттап, анан тиги мүрзөдөн жер алып, ар кандай баарын документтеп, 12-синде өлүп атат, 13-үндө барып ошо документ алган экен да. Госрегистрдин архивинен табылды да. Бобуреки мүрзөгө коюлган эстелигин дагы Пузыревский деген Шаршембек Үмөталиев агай жакты. Эми Алыкулду бул Малиновский, Франк дегендер дарылаган. Мединститутта келген. Булар жана Харьковдон көчүп келген да. Бизде Украинада согуш болуп аткан жерден көчүп келген. Харьковдун Мединституту көчүп келген бизге. Абдан күчтүү, эсир казактар азыркыга чейин айтып атпайбы? Ушул Харьковдун Мединституту Фрунзе эмес Алматыга көчүп келгенде жакшы болмок экен. Бизге артисттер көчүп келбедиби депчи. Кыргызстандын медицинасы өнүгүп кетти депчи. Алыкул өлгөндөн кийин Алыкулдун өпкөсүнүн сүрөтү тартылган рентгендин сүрөтүн студенттерге көрсөтчү экен. Ушул кишичи мына Алыкул Осмоновдун сүрөтү. Ушундай оюлуп калган, эки өпкөсү тең оюлуп калган. Муну дарылоого мүмкүн эмес депчи. Мына азыр аттан түштү. Өзгөчө жаңы башталып атканда аттанып эле түшүп калбады. Алыкулдун өмүрүнө тийиштүү белгисиз нерселер, бул Фадеевдин телеграммасы Сталиндик сыйлыкка көрсөткүлө деген. Бул Орловская деген Елена Дмитриевна Алыкулдун котормочусу, таанылбаган гений деген Алыкулдун мойдомунун орус жырларынын көптөрүн ушул киши которгон. Бирок бул кишинин котормолорун киргизбей коюшкан. Эмне үчүн? Атаандаштыкта баягы Калемакы деген бар. Бул кийин Кара Картаңдар үйүндө өлдү. Медицинанын жанындагы Кремлевская деген көчөдө. Анан мен 20 жаш кечинде издеп жүрүп, бир мунун подружкасынын үйүнө барып, Лебедева деген. Анан ошондон алып келген бул сүрөтүнчү. Маурекини дагы айта кетишибиз керек. Ошол жана согуш убагында бизге көчүп келген сүрөтчүлөр тартып калган. Безикович деген 41-жылы Алыкулду тартып калган. Бул Горшман деген 43-жылы мына Алыкулдун отургузуп алып тартып калган да. Ошол реалдуу сүрөт алды. Кооператив музейинде жүрүптүр, булардын складындачы. Эч ким каралган эмес да, таап чыктык. Анан кооператив гана досу болгон, 38-жылы тарткан, 38-жылы тарткан. Анан бул жерде Деркенбай Султанбеков деген болгон Койсары да өзү. Ошол Койсарынын кайтаруучу корукчусу да көп нерселерди айтып берген. Мына ушул кишинин айтуусу менен тиги 13 поэма жазып салып атпайбы? Окмуштудай. Анан жана Толубай Сынчы деген поэмасы бар го, жакшы. Мен энциклопедия тактадым, бул Райкан айтып берген. Таң калам да, ошо адабиятчылар эмче изилдебейт. Кандидат, доктордон көп эмес, жок, Алыкул жөнүндө. Жөп-жөнөкөй турмуштук эле фактылар чыгып атат. Богурек жерде Деркенбай деген ошо жанагы Койсарга барганда ошо кишинин боз үйүнө түнөп, тигинтип экөө аябын ак болгон. Ошо кишинин небереси мына Сонун деген азыр бар. Бүкөн деген сиңдиси экөө. Алыкул баштан сылап эркелеткен кыздар экен да ушул. Анан айтып коюш керек, бул Узакбай Абдыкайымов көп чыгармаларына жоопту редактор болгон.
Көп жанагы Евгений Онегин, Аттилла өз абдан билимдүү киши болгон. Узакбай Абдыкаимов жакшы көргөн бул ишини. Анан Күлүп Агондус чалып эже көп нерселерди айтып берди бизге. Себеби Айдай менен Зейнеп менен Пединстда чогулуптур. Ой, эже мурда эмне айтпай жүрдүңүз десем, сураган эч ким болгон жок дейт. Күлүп эже жөнүндө легендарлуу өмүр Күлүп Агон китеп жазып калдым. Анан эже Айдай жөнүндө айтып берди. Экөөбүз бир комнатада жашаганбыз дейт. Анын атасы ушундай жүйүн тере алган агент болчу дейт. Бизге араба менен келип турчу дейт. Ушундай май сай алып келип турчу дейт. Кайсы ата детдомдон чоңойгон балага кызын берет дейт. Азыр ким берет деди. Анан Алыкул баягы Платон сүйүүсү деп коебу, сыртынан эле сүйүп жүргөн дейт эжечи. Айылына чейин узатып барып, бийлеп кечелерде. А бирок Самсалиев деген жигитке турмушка чыгып кетти дейт. Ошол военный келип турчу. Алыкулдун күндөлүгүн жарыялап атышпайбы? Ошол жерде да жүрөт го. Мен Айдай менен кандай жагдайда бөлүнүшүп кеткеним эсимде жок, эстей албайм деп. Ал Бобуреки биз студент кезде Чернышевский деген китепканага көп келчүбүз да. Ошол кишинин эмеси директор Асия Сагынбаева деген эже болчу да. Асия Сагынбаева. Алыкулдун биринчи сүйгөнү ушул киши болуп чыкпадыбы? Деп ушинтип эле деп эле точка коюп анын баарын эле Айдай деп эле сого берчүбүз да. Шайык Жамансариф деген ошо педтехникумда чогулган жолдош кийин эле жүзгө чыгып каза болду. Бул момундай жакшы киши болгон өзү. Көп журналдарда редактор болгон киши. Ушул киши айтып атпайбы? Ошол Сагынбаеваны аябай сүйдү деп атпайбы? Ал Элебесов деген кишиге турмушка чыгып, ал эле картын наркому болуп, көп кызматкер болуп, өлөр өлгүчө Алыкул сүйгөн ошо Асия Сагынбаева. Анан тагдыр ошо жанагы улуттук китепканада Алыкулдун музейи ачылбады экен. Алыкулдун музейинин жанына тиги Асия эженин сүрөтүн илип койдук да. Сүрөтү барбы бул китептериңизде? Ошол кирбей калыптыр Асия эженикичи. Эми аны Алыкул жолдошторуна айтчу экен да, күйүп ушуп элечи. Анан Боорик айтып жүрүш керек, Алыкул жөнүндө биринчи кандидаттык эмгек жактаган Раиса Кыдырбаева эже. Анан бул Бүбү Керимжанова эже. Бүбүйүнө бир кат алдым, Бүбүйүн аттуу бир кыздан курбун берди, үйдө жалгыз отурсам сүйөм дептир, ырың үчүн өзүңдү, кара калам жазууларын окусам. Мейли жаным, ырымды өпкүн садага, мен өппөгүн, өбө турган түрүм жок деген. Бул Бүбү Керимжанова эже экен да. Бул өзү членкор болуп эметти. Бобуреки Жаңыл Мусаева эже деген жанагы 64-65 3 томдугун өткөндөрдүн эмгегин айта жүрүш керек. Азыр чыгып алышып эле мына жана Орловскаянын эмеси мага берген ошо Лебедова. Ошол Татьяна деген эмеге подружкасына от непризнанного гения депчи. Кол тамгасы. Ошо котормочусу. Ошол Алыкулдун. Бул таанылбаган гений деген. А бул Шайык Жамансариф абашка ушунчалык көп нерселерди айтып бербеди уш. Ошо тактош керек. Алыкул Осмоновду канча жылдан бери ушул жүрөгүңүздө сактап, акылыңызды уютуп, изденип, иштеп талабай келатасыз? Бул Алыкулду жакшы көрөм, сүйүп коем деген аз да. Ошону иш менен бекемдеш керек да. Алыкулду азыр деле биз ача элекпиз. Ошол Жолборс Терсин деген баатыр тандалган 2 тому энциклопедия 100 жылдыгында ошо Аскербек Эрматов, Кеңешбек Көкөев деген байкелер өз каражатына эметип атып, анан айлантып чыгардык. Райондун грамотасын берип коюшканга жараган жок. Мен албай эле коеюн ошолорго да. Ошол жанагы улуттук китепканада музейин Аскербек Эрматов байке өз каражатына жасап берди. Тиги аларча көрсөтөндөгү көрүнгөн жерге чуркап жүрүп, күмбөзүн оңдошту. Чолпон атага жана эстелген коюга аябай жакшы жардам беришти. Капталарыктагы эстелген коюга элден акча чогулду. Ошонун баарын адабияттан алыс турган эмелер. Жазуучулар союзуна, жазуучу акындарга мен айтып эле жүрөм, таарыныч. Ошондо Аскербек байке айтты. Улуттук китепкананын артына акын жазуучулардын кафесин салып берели деди. Ошол жерге чогулуп алып окугула тигиндей мындай. Анан тиги Алыкулдун үйүнүн жагында Молодая гвардиянын үстүндө Бөкөнбаев. Ошол жерге 2 этаж адабият үйүн
салдырып берели деди. Ошого чогулталы спонсор деди. Анан Алыкулдун үйүн мындай айнектетирип купол кылалы деди. Колдошпой койбол. Эмне үчүн колдогон жок? Кайдыгерлик? Кайдыгерлик. Эми ошо бүгүн Алыкул дейм. Алыкул далай жүрөктөрдө жашап атат. Сиздер ошондор жайылып атат. Бирок бүгүн дагы Алыкулду мындан ары өмүрүн узартыш үчүн, ырларын, тагдырын мындан ары дагы жаркыратыш үчүн эмне кылыш керек? Кандай жагдай? Алыкулдукун муна Россияда Пушкинди ар бир класста окусун деп закон кабыл алып койду. Пушкинди. Бизге бул акчага сүрөтү чыгып атат, Саякбай ата, Токтогул, Курманжан датка мунун бир экинчи жагын да караш керек да. Боореки бир эле мисалы Алыкулга жасаган ушул миң нуска менен чыкты, берки 2 томдугу чыкты. Биз университеттерге, мектептерге бекер эле бердик, 50дөн бергенбиз. Кайра мен ошону китеп дүкөнүнөн көрүп калчу болдум. Ошо мектепте жок. Ошо мугалимдердин дагы мектеп директорлорунун мамилеси абдан эле болбой атат. Кириш кылбай коет экен. Жумузбек мырза, менимче китептерди чыгаргандан мурда дагы ошол окуганга үйрөтүш керек го дейм да. Кайсы 2 жыл болуп калды го дейм, тиги Мукагали Макатаевдин айылына барып келдик. Ошол жерде балдары бир 4-5 тили чыккан балдардан бери Мукагали Макатаев кайсырын билесиң десе, дару тура калып сөзсүз 4 сабырын окуйт экен. Фариза кыз дүйнөдө акындардын баары жалгыз сонун которулган да. Анан бизде мисалы Алыкулдун ырын мектептерге барып, мектеп окуучуларынын Алыкулдун ырын билесиң десе, Кудай билет. Элибиздин бир кайдыгер жалкоолугунда ошо быйыл июнь айында Алыкулдун туулган жеринде Алыкул фестивалын өткөрүштү. Казактар, өзбектер, түрктөр, башка улуттар келди. Мен да катышып калдым. Анан биздин жогорку кеңештин бир эле депутаты уят кылбадыбы? Неме дейт? Мага чакырык беришиптир. Мен жолдо келатып соткадан Алымкул деген акынды окудум. Оказывается, жакшы акын турбайбы? Депутаттын эмеси ушул. Алыкул канчалык узак жашай алат? Азыр жаса алмай интеллект өзү ырларды жазып берип аткан заманда. Бизде мектеп реформасы керек бурул. Мектеп реформасы керек. Адамдан бир эле Алыкул эмес, адамды сүйүү алыстап кетти да бизде. Мен Америкага Кыргызстан иштеп жүрдүк, Монтана штатында, анан мындай эле отурдук. Жоло бир аял турган момту эле. Бир кыз буту-бутуна тийбей келип чуркап келатат. Анан баарыбыз карап калдык. Ошол мектептин жөнөкөй эле мектептин директору экен. Кыз келип мойнуна асылып атат. Бизде директор школдун мойнуна асылып көрсүнчү. Коркот, момундай бир официальный момундай тосмо бар. Ата-энелер кыргыздар өзүбүз берип атабыз. Мен да неберем деп. Аларда адамды сүйүү бар, баланы сүйүү бар. Жомок окуп берейин десең, жомок жок. Китепканада атигилердики бар. Пушкиндин жомоктору бар, тиги орус эл жомоктору бар. Оңой да болуп атат. 1-класстан 4-класска чейин Алыкул 2 эле класста эскерилет. Чыкем 3 эле класста эскерилет. 1-класста чыкемдин жанагы Саманчынын жолунан кичинекей үзүндү кыргызып койсо болот да. Масалбектин каты бар го, апасына жазган. 1-сентябрдагы мугалимдин колуна бор алып, доскага жазган А деген арбы менмин апа деп. Алыкулдун эмелерин жанагындай эне тилге байланыштуу. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмөн жаңылбайм депчи. Ата журт жөнүндө кандай жаткым келет, кучактап дегендей. Анан боореки жогорку класстын окуучуларына тартынбай эле сүйүү лирикаларын өтүш керек да. Тартынбай эле. Мына 6-7 класстан баштап эле сүйүү баштала баштады. Тез жетилип атат да. Сиз байкабай калдыңыз, шейшептери кире экен деп атат. 40-алынчы. Ошол ушундай жакшы турмушта турган кишини шейшептери кире экен, майлыктары кире экен деп атат. Бунун баары жөнөкөй маселе эмес, Алыкул ушунун баарын байкаган. Чүйдүн кызылчасы деген ыры да көп, ошондон да саясий ката тапкан да. Мен тиги белорустардын, орустардын, Украинанын, Американын кызылчасына теңебейм. Чүйдүн кызылчасы таттуу десесен, казактардын теңеле албайт депчи. Мына жөп жөнөкөй эле нерсе. Алыкул ошо 42-жылдан баштап ушул маселени коюп атат. Сөзсүз эле бир дүңкүгөн китеп чыгарышкан эмес. Мисалы майрамда мындай открытка түрүндө Алыкулдун ыры жазылган. Ушундай эле нерселерди эметип киргизиш керек. Анан жогортодон башталыш керек да.
Биздики ушундай ээрчимей ушундай да. Токтогулдун бир ырын айтчы десең, айта албайт. Курманжандатка ким десең, эмне балеринабы дейт. Үйдакын ким десең, футболист дейт. Бир эле Алыкул эмес, жанагы улуттук идеологияны өзгөртүш керек да. Жалпы комплексин алып анан бул япондордун, өнүккөн элдердин үйрөнүш керек да. Япондор мына 91-жылы мен эркин тоодо иштечүмүн, япон журналисттери айтып берген. Балянын баары силердин детсадтарыңар менен мектептериңерде. Эмне десем, бир япон айтып атпайбы котормачы. Силер бала төрөлгөндө эле калп айтат экенсиңер дейт. Роддомдон чыккандан кийин эле оозуна жанагындай соска салат экен. Соскадан сүт чыкпайт да дейт. А Японияда 9га чейин атасы менен апасы өздөрү менен алып жатат дейт. Куштан үйрөнгөнбүз дейт. Баланы Кудай санайт депчи. Японияда Кудай санайт. Балага сыйнат да. Францияда да ушундай. Ушу бизде эле балада жакшы болчу да. Анан баланы эч качан башкача урган эмес да. Камчы менен чабышы мүмкүн, бирок эч качан. Анан кыз кишини аябай сыйлаган. Ушундай бир адеп сабагын өтүп атат. Мекен тааныш. Ошол жагынан да келиш керек да, жалпы келиш керек. Анан жанагы депутаттарыбыздан деле байкап атпайбыз. Эй, Чыңгыз менен Алыкул, Токтогул, Манастан өткөн эмне зарылыш бар? Маданият министрлери чогулушка кечигип келет. Аны балдар байкап атат. Чыгып биз эми Алыкул жөнүндө, Алыкулдун айланасындагы айтып берсек сөз түгөнбөйт албетте. Биз таң калабыз да, ошол 20-кылымдын биринчи жарымында жашап атат. Биздин заманды көрүп тургандай жазган да. Көрүп тургандай. Анда биз ушу менен жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат, дез окта болуңуз. Урматтуу угарман, көрөрман, улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болгону турат. Биз азыр болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына тагдырынын таасири, акын жашаган мезгилдин оош кыйыштары тууралуу кеп кылдык. Биздин бүгүнкү коногубуз белгилүү публицист, Алыкул таануучу Мундузбек Тентемишев болду. Маекти Азаттыктын Бишкек студиясында мен Бурулкан Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.